Жергиликтүү тургундар бир нече жылдан бери шаардык мэрияга кайрылып, жол көйгөйүн чечип берүүнү өтүнүшкөн. Февралда курулуш иштери башталып, 3 чакырымга жакын жол толук аяктап ишке кирди. Чыгыш батышты көздөй өзүнчө багытта курулуп, ар биринин туурасы 12 метрлик стандартка жооп берет. Андан сырткары жөө жүргүнчүлөр үчүн өзүнчө тротуар каралган. Ушундай жакшынакай жолдор дагы курулсун. Ушу арча бешик ушу жакшынакай жолду көрүп, сыймыктана турган болсун. Мурда болсо жолубуз топурак ылай болуп, суу каптап, баткак болуп ушинтип жүдөп келгенбиз. Кудай буйрса мына бүтүп, мына берүүчү стадиясына келип калдык. Мына жашоочулардын баары сүйүнүчтө, кубанычта. Жаңы конушка каттаган бир нече маршруттук каттамдар буга чейин таштак жол менен жүргүнчүлөрдү ташып түйшүк тартышчу. Конушта жашагандар көп болгондуктан 20га жакын коомдук транспорт дал ушул жол менен эл ташыйт. Буга чейин да жолубуз аябай начар эле, сылабый эле. Мына бүгүнкү күндү буйруп, бүгүн ошо жол ачылып отурат. Ушу маршрутканын көйгөйү, эң көйгөйү эле биринчи ушу жол. Ошо буйрса машиналарыбыз да бузулбай, кичине жакшы болуп калат деген ойдобуз. Ленин районунда мындан сырткарыда бир нече көчөлөр толук ачылып, чоң көчөлөргө кошулду. Жалпы шаар боюнча 70 чакырымдан ашык жол көпүрөлөр быйыл ишке кирди. Башында абдан кыйынчылык болгон бул жерде, себеби бул жерде үйлөрү чыгып алган учурлар көп болгон. Ошол үйлөргө түшүндүрүү иштерин айтып, ошолор менен биргеликте азыр эми мына Кудай буйрса иш аяктап, биздин Ленин районунда бүгүнкү күндө майрам. Жаңы 6 тилкелүү жол чыгыш батыштын багытындагы Орок айыл өкмөтү менен Бишкек шаарын байланыштырып турат. Магистралдык маанидеги чоң жол Борбор калаанын түштүк тарабында жайгашкан жолдорго тыгындарды азайтууга мүмкүндүк берет. Даяр болбосо эртең автобустун дагы бузулат, ходовойлор бузулат, анын баары тең проблема болот. Ошон үчүн могу жолдорду ачып атканыбыздын себеби да ошода. Баардык тең эми убакыт керек экен. Мен азыр элдер менен жолукканда уктуңуздар. Элдер дагы туура түшүнүк менен мамиле кылып атат. Мына мындай жолдор, мындай курулуштар, зарплата, пенсия деген 30 жылдан бери болгон эмес да. Сиздер менен биз баарыбыз тең тургундарыбыз, шаарда жашайбыз. Ушундай жакшы нерсени жакшы деп айтып, элдерге да сурандым, колдоп бергиле. Бишкек шаарында эле быйыл 60тан ашык көчөлөр оңдолду. Кытай грантынын эсебинен курулуп жаткан жолдор 3 этап менен ишке ашууда. Кийинки жылы бир канча көпүрөлөр менен чоң көчөлөргө чыкчу жолдор кошулуп, шаардагы унаа тыгындарын көйгөйүн чечүү пландары каралган. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.